Саламатсыңарбы? Бул кыска видеодо мен струйный муфлуну кантип туташтырууну жана жөндөөнү айтып берем. Тасмаларды жана бардык тармактоочу материалдарды алып салабыз. Сканердин капкагын ачып, пленканы чыгарабыз. Кубат шнурун туташтырып, принтерди киргизебиз. Алдыңкы эшигин ачабыз. Сыя бөтөлкөсүн ачып, аны төңкөрөбүз. Жана чыкылдаганча орнотобуз. Ириштин сыяга толушун күтөбүз. Кара сыя бөтөлкөсү бир нече жолуга жетерине көңүл бурабыз. Бөтөлкөнүн капкагын катуу басып жабабыз. Ириштин капкагын бекем жабабыз. Бардык ириштерди толтуруу үчүн ушул кадамдарды кайталайбыз. Алдыңкы эшикти жабабыз. Болжол менен 15 секунд күтүп турабыз. Алдыңкы эшикти ачып, басып чыгаруу клеткасы борборго жылганын текшеребиз. Басып чыгаруучу баштыктын капкагынан коргоочу тасманы алып салабыз. Көк кармагычты басып, кызгылт сары кошумчаны чыгарабыз. Кызгылт сары кошумча бизге мындан ары керек болот. Басып чыгаруучу баштыктан кызгылт сары капкакты жана пленканы жаттык менен алып салабыз. Электрди контакторго тийбейбиз. Басып чыгаруучу баштыктын ордуна чыкылдаганча салабыз. Экинчи басып чыгаруучу баштыкты орнотуу үчүн ушул аракеттерди кайталайбыз. Басып чыгаруучу баштыктын капкагын алдыңкы эшикти жабабыз. Кагаз алгычты чыгарып, кагаз салабыз жана багыттагычты тууралайбыз. Кагаз алгандан кийин тегиздөө барабын басылып чыгышын күтөбүз. Сканердин капкагын ачып, басылып чыккан баракты сканердин айнегине бетин төмөн каратып коебуз. Жылтылдап жаткан көчүрүү баскычын басабыз. Расмий тиркемени орнотуңуз жана биздин эмгегибиз үчүн лайк белгисин коюп, комментарийлерге ыраазычылык билдирип коюңуз.